Ооруканадан пайдалануудан чыгып, бул жайга түшкөн саркынды суу тазалоонун 5 этабынан өтөт. Адегенде эле чыпкаланып, ири калдыктар тор аркылуу бөлүнөт. Андан соң биологиялык жана химиялык тазалоо аркылуу бактериялар, зыяндуу кошулмалар жок кылынат. Акырында суу дезинфекцияланып, техникалык пайдалануу үчүн жарактуу абалга келет. Биздин президентибиз Саздыр Нуркожоевичтин ушул Ысык көл областынын ысык көлдү сактоонун кечиктирилген иш-чаралары боюнча ошо жарлыгынын негизинде ушул бир пункту бар. Ушул эң негизги көлдөгү проблемалар ушул көлдүн бузулушу, ушул саркынды суулардын түздөн түз көлгө кириши болуп атат да. Ошондуктан биз ошол жерге куюп аткан сууну тазалашыбыз керек. Жердин астындагы, үстүндө дагы аккан суу. Ошол бүгүнкү ошол иш-чара ошолорду бир сактоонун бүгүнкү дагы бир кадамы деп ойлойбуз. Район үчүн жаңылык жараткан долбоордун наркы 12 миллион сомду түзүп, Түштүк Кореянын өкмөтү тарабынан гранттык негизде каржыланган. Курулуш иштери 1 жылга созулуп, жумуштар Тунук ишканасы тарабынан жүргүзүлдү. Суткасына 15 куб метр сууну тазалай турган кубаттуулуктагы система бүгүнкү күндө толук кандуу иштеп баштады. 익스쿨 호수를 방문하고 나서 Ысык көлгө алгачкы ирет келгенимде бул жактын табиятына таң бердим. Кайтып жатып көлдүн экологиясын кантип сактап калса болот деп көпкө ойлонуп, бул жерге саркынды сууларды тазалоочу жайлар керек экендигин түшүндүм. Кореянын экология министринин колдоосу жана сиздердин аракеттин аркасында биз бул долбоорду ишке ашыра алдык. Эми бул жайдын жакшы иштеп кетиши үчүн 1 жыл бою Кореядан атайын адистерди жөнөтүп, көзөмөлдөп турмакчыбыз. 처리장을 시공하게 되었습니다. Долбоордогу дагы бир артыкчылык көчмө лабораториянын орнотулушунда. Анткени бул аппарат көлгө коюлуп жаткан суулардын курамын жеринен оңой жана бат текшерип берет. Экология адистеринин айтымында бул жабдуу Кыргызстан боюнча азырынча эч жерде жок. Биринчилерден болуп Бөкөнбаев айылына келди. Бул лаборатория эртеңки күндүн бизге эң керектүү нерсе. Анткени биз көлдүн тегерегинде салынып аткан саркынды сууларды баарын көзөмөлдөп текшерип, ошонун жыйынтыгын билип турушубуз керек. Заманбап саркынды суу тазалоо системасы бир гана оорукана эмес, бүтүндөй райондун санитардык абалын жакшыртууга жардам берет. Себеби жаңы курулма аймактагы жагымсыз жыт, техникалык суулардын жетишсиздиги жана айлана чөйрөнүн булганышы сыяктуу бир нече маселелерди жөнгө салмакчы. Данагүл Алиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык көл облусу.